Урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк. Барыңыздарды жаңырган жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Жаңы жыл аруу тилек, ой максаттардын зор үмүттүү майрамы. Жаңы жыл Кыргызстаныбыз, анын ичинде облусубуз үчүн бийиктиктерди багындыруунун, өнүгүп өсүүнүн жылы болсун. Бул майрам жалаң жакшылыктарды ыроолоо менен журтубузга берекелүү, бейпил жашоо тартууласын. Жаңы жыл алдында ар бирибиз артка кылчайып, жыл ичинде эмне жасадым, эмнеге жетиштим деп аракетибизге баа берип, ийгиликтерибизге кубанып, жаңы жылга максат тилектерибизди бекемдейбиз. Буюрса жаңы жылда элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу, туруктуулукту сактоо жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууну башкы милдет катары белгилейбиз. Урматтуу эли журт, өтүп бараткан жыл өлкөбүз үчүн оңой эмес жылдардан болду. Дүйнө элин түйшүккө салган пандемия шартында оор сыноолорду баштан кечирдик. Зарыл болгон учурда ынтымактуу элибиз, биримдүү жаштарыбыздын аракети менен орун алган көйгөйлөр, муктаждыктар жеңилдеди. Буюрса пандемияны жеңерибизге ишеничибиз зор. Жакшылыктан үмүт үзбөй, тилегибизден тайбайлы. Жамандыкты амандык жеңет дейт элибизде. Учурдан пайдаланып, пандемия шартында жардам колун сунган ар бир атуулга чын дилимден терең ыраазычылык билдирем. Кадырман элибиз менен мамлекетибиз мына ушул багытта бири-бирине таяныч болуп, алга карай умтулсак, бардык кыйынчылыктарды жеңип, ийгиликтерди багынталабыз деп ишенем. Өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн мындан ары дагы бардык күч-аракеттерибизди жумшай берели. Өзгөчө ишкердикти колдоо жаатында коомчулук менен тыгыз иш алып барабыз. Анткени ишкерлер экономикабыздын кыймылдаткыч күчү. Урматтуу калайык калк, кирип келген жаңы жыл Кыргызстаныбызда, анын ичинде Баткен облусунда тынчтыктын, биримдиктин, токчулук, молчулуктун жана өнүгүп өсүүнүн жылы болсун. Ала тоо аймагын кут ырыс куялап, жерден береке, элден ынтымак кетпесин. Ар бир үй бүлөгө сак саламаттык, бакубатчылык жана чексиз бакыт каалайм. Жаңы жылыңыздар кут болсун.